Ассалаумалейкум, достор. Биз Каракол шаарындабыз, Эльзана кафесинин ичиндебиз. Бисакыр көрсө Умар Даданов. Просто покажите, в каких условиях вы готовите людям. Бул жагы сырость, бууруп кеткен. Да, скат попан турган. Помощь. Сарай жол болду бул жер. Акча таап атасыңар, анан кантип эле ушул жерди ремонттой албайсыңар ай. Если даже арендатор акча табайын деп коюп атасыңар, мону карагычы. Эң биринчи очередь акты чакырат эжеке. Эл кылып атпайсыңар, мону көрсөтмөй карагычы. Ол жердин сиздер болбойт эжеке. Сиз жабылышыңыз керек срочно. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Бисакыр көрсө Умар Даданов. Тарт. Неге? Kaç koymuş? Kalat, bakila, çepçik bir koymuşlar. Kalat, çepçik. Өзіңіздер жаңа келдіңіздер, жолыңыздарды. Чоқап көріп кеттіңіз. Просто покажите, в каких условиях вы готовите людям, и все. Көрсөтүлүп алыңыз, бүттү. Андан башка эч нерсе жок. Мойканы. Көрсөтүп кой, саламатсыздар өзүктөр. Көрсөтүп кой. Ну вот хотели на Розу закрыться на ремонт. А мне именно Орозу вактысында эле жабылып турган ремонт кылсар, ага чейин эмне адамдар эмне? Нет, у нас было в ноябре месяце уборка. Хотели на генеральную уборку закрыться на Розу. Генеральный уборку. Ол жердин сиздер болбойт эжеке. Сиз жабылышыңыз керек срочно. Сиз эл кылып атпайсыңар, мону көрсөтмөй карагычы. Акча таап атасыңар, анан кантип эле ушул жерди ремонттой албайсыңар ай. Мына болуп эле жерди. Ушул эле стенаны хотя бы. Можно же. Нет, я понимаю, если даже арендатор акча табайын деп коюп атасыңар, мону карагычы. Хозяйка хотела нам полностью здесь капитальный ремонт делать. Ты где начи? Ну что, хозяйкаңызга айтып коюңуз, бул жерди ачпасын, ушул жерди жасамай. Жон. Болбойт коелучу. Көрсөтүп коюң жерлерин. Бул жагы сырость, бууруп кеткен. Эң биринчи очередь ракты чакырат эжеке. Сиздин атыңыз ким? Я. Гуля же. Ушундай. Наттар тарткучу. Да, скат попан турган. Почему? Умаш. Молдый жактар. Бул жер туугандар. Бул жер такыр эле болбойт бул жер. Жо чыкпай атат. Ичинде өзүң эле көрсөтүп койчу. Карчы бул жерлерди. Дети бул жерде 0,5 суу коюп коюштур. Ошонун сырты дагы көгөрүп кетиптир да. Ошол бакалашканын сырты дагы көгөрүп кетиптир эжеке. Билесиң? Көк баш көп. Бул деген бул жер получается ошончу уборка кылынган эмес да бул жер. Вы генеральную уборку не делаете, значит. Вы же сами здесь говорите, то, что долго стоит. Барын алчылып туруп сүрчү керек болчу муну. Гарч. Вот что. Тети. Балтан марш, өзүң кирен эле. Колум жабышат. Кирбеш керек бул жергечи. Söz деле жок. Кулеже, сөз деле жок. Реально. Тартып көрсөтүп кой өзү. Бар. Onun üstülörün тартып көрсөтүп кой. Аркы потолоктор. Да? Парень, как ты зовут? Умар Даданов. Да, вот. Можешь спросить? Хотела познакомиться. Умар Даданов. Бяхтан берді.
Техника безопасности жеке. Анан бөлөдү. Бул жерден өрт чыгат. Оны караңыздарчы. Майланып калган кармагандан коркут менчи азырчы. Биякта ток турат да. А видите, какой накипелось? Жакыныраак тартып келип көрсөтүп койчу. Могу точкалардын баары тең ушунда экен. Бүт точканын баары тең ушунда. Газ баллон тарт. Бул жерде бут кийимдердин баары бар турбайбы? Бут кийимдер. Кара. Мына мусор. Ар жагында да бут кийимдер жатат деген. Газ баллонун ар жагында да. Эми үстүн көрсөтүп кой. Сиздерге барча тамактар бул жерде. Получается. Анан дагы үстүнө көтөрүп койсоң, карчы бул. Акипти. Албай калып тартуусуңбу? Карчы. Канчадан бери турган? Ол жерде карчы. Бак сарай эле болуп калыптыр ол жер. Болбойт экен. Эмнени алсаңар баары бар экен жер. Бычак. Эмне? Бул эмне жеке? Это фартуки. Бер мындай көрсөтүп койчу. Бирин кандай экен. Алдал жак май күйүп атабы? Вентиляторларды көрсөтүп кой. Достор, ана. Караба. Сонун экен. Ошондо биякта тамак жасап чачыңыздар неме болуп, минтип келип коштур, Ушул жерден табылдым. Көстө. Короче, общий көрсөтүп салчу. Раздевалка жок да? Раздевалка. Жок. Кийин чечине турган жерде. Нет, у нас вот. Ошол кухняда элеби? Мы же не собственники, не знаем, как здесь все в аренде. Мен сиздер мисалы мени жаман көрүп атпайсыздарбы жеке? Биз арендаторбуз, анан биз иштетип атабыз бул жерде депчи. Факт в том, что сиз иштетип атасыз жеке. Понимаете? Мисалы бүт партиянын арендатор азыр. Бүт партиянын арендатор, бүт жактын баары эле. Анан алар иштеп отушпайбы тазараак болуп. Анан сиздей болсо анда бүт партиянын ошентип жүрө бермек да. Бияктан атат. Ол жарылып кетиши мүмкүн эжеке. Это очень опасно. Очень опасно. Все, тарталдым. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвада мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо дагы өзүлөрү алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Нижегородская метросу, Перовская шоссе, 9 строение 7. Бишкек шаарындагы дареги профсоюзный көчөсү 38/2. Байланыш телефондору 792 67 88 70 70 плюс 792 96 24 63 64. Канча убакытта эжеке? Айтып коңуз. Бул жер канча убакытта тазалап иштейсиздер? Тазаракты. Вот закроем на той неделе на ремонт. Анан на ремонт закроете, да? Да. Потом таза кылып иштеп бересиздер. Мен кайра келем эжеке. Медицинский книжкаларыңыз барбы? Бар сейчас. Көрсөтсөңүз, пожалуйста. Көрө алам. Көрүүчүлөр сурайт да. Медицинский есть, дома их оставил. Биякта санэпидемстанция текшереби? Текшерет. Пока что бул жерлерде көрсөтүп койчу. Леня документы все домой унесла. Так, эшиктин тигизи. Алсырап, бул жерде да карачы. Онда биякта да.
Бул жерден өрт чыгат. Ушул биякты эмне торговый центр дейсиздерби? Да, полностью здание. Ошо сода борбору да ушул жер. Ушул жерден өрт чыгышы мүмкүн да. Общий сода борборун күйгүзө турган мына ушул нерселер. Ичинде огнетушитель көргөн жокмун мен. Барбы? Есть. Было огнетушитель, куда я не брала, не помню. Көрдүңүз пежеке. Есть огнетушитель. Все, мерси, жолуңуз. Хорошо. Туугандар, анан сиздерге айтар сөзүм, бул ушул кафенин элдер отура турган жерин карасаңыздар, кандай сонун. Биякты бул жерди көрсөтпөчү буякты. Мынакей, таптаза сонун. Бияктан отурсаң, тим эле ашканасынын ичи аябай бир сонун бир санитардык абалы тим эле аябай жакшыдай сезилет да. Ушундай жүрөшкө. Достор, биз Каракол шаарындабыз, дагы бир жолу Эльзана деген кафенин ичиндеги сиздерге ашкананы көрсөттүк. Бул көчөнүн аты кандай? Торгоева деген көчө экен. Баягыдай эле Каракол эл эле келет. Айтар сөзүм, сиздер бекер берип аткан жоксуздар, акчага сатып атасыздар, тамакты ошого ылайык сан нормаларды аткарып коюңуздар. Туугандар, өз паңыңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Эльзана кафесин болдук.